парыз намаздарда пешим асырда Аллах акбар иштен купия айтылабы же үн чыгарып тыштан айтуу керекпи? Эгерде жалгыз окуп аткан болсоңуз ичиңизден айтасыз. Эгерде жамаат менен болсо имам үнүн сыртынан айтат. Сеп ал билиш керек да. Аллах акбар десе биз дагы рүкүгө барабыз. Аллах акбар десе саждага барабыз. Кайталайбыз. Караңыздар, биринчи такбир бул фарз. Фарз айн бул. Андан кийинки такбирлер ат-такбират ал-интикалия, бир рүкүндөн экинчи рүкүнгө өткөн такбирлер, булар сүннөт. Биз ичибизден кайталайбыз буну. Имам айтканда ичибизден да кайталайбыз. Аллах акбар, ичибизден да кайталайбыз. Акылбы? Эгерде сиз окуп атсаңыз, аркаңыздан бирөө келип ыктыда кылып калды. Анда дароо үнүңүздү чыгарып окуй бересиз. Шам болсо кыраатты чыгарып окуйсуз. Багымдат коптан болсо. А эгерде жок болсо, берки намаздан анда такбирди үнүңүздү чыгарып айтасыз.